Мөндүр жаап атат, мөндүр. Айнекти таракка. Май жекшемби күнү Орозо айт майрамы деп белгиленди. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Орто Азия мусулмандары үчүн эл аралык астрономиялык обсерваториялардын тажрыйбаларын пайдалануу менен 2020 жылдын 24 май жекшемби күнү Орозо айт майрамы деп белгиленди деп айтылат билдирүүдө. Ислам шариятында Рамазан айынын башталуусу жана аяктоосу айдын жаңырышына карап аныкталары Орозо айы кээде 30 же 29 күн болору кошумчаланды. Булак, Спутник, Кыргызстан. Россия президенти Владимир Путин мусулмандарды муфтийлердин айтканын угуп, Орозо айтты көп киши болуп чогулбай үйдөн тосууга чакырды. Бул туурасында РИА Новости жазды. Дүйшөмбү күнү президент видео байланышка чыгып, Дагестандын жетекчилиги жана коомчулугунун өкүлдөрү менен сүйлөшкөн. Путин учурда Орозо 23 апрелде башталып, 23 майда аяктарын, андан соң айт болоруна токтолгон. Республикада бул майрамга ызаат менен карап, салт, катуу сакталарын жакшы билем. Дин алым учурда абалдан улам, ислам динин кармагандарга топ-топ болуп чогулуудан баш тартып, айтты үйдө тосууну айтып эскертип жатканын да билем. Бул беделдүү адамдардын айткандары аткарылат, аны угасыздар деп ишенем деген Путин. Учурда Дагестанда COVID-19 жуктуруп алгандардын саны 3460 адамга жетип, алар Россия боюнча ооруну жуктурган аймактардын тизмесинде 5-орунга чыкты. Путин республиканын коронавируска чалдыккан муфтийи Ахмад Абдуллаевка бүгүн айыгып кетүүнү каалаган билдирүүсүн жолдоду. Булак, Спутник, Кыргызстан. Былтыр прокуратуранын 3 эркек кызматкери бала багыш үчүн декреттик өргө алды. Бул тууралуу башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов 18 майда парламенттин тармактык комитетинде отчет берген учурда депутат Урматбек Самаевдин суроосуна жооп берип жатып билдирди. Депутат прокуратура органдарында иштеген эркектердин арасында декреттик өргө укугун колдонгондор эмнеге көп экенине кызыкты. Башкы прокурор мыйзам боюнча прокуратура бала багыш үчүн өргөгө чыккандарга тоскоол боло албайт деген жооп кайтарды. Ал мындан тышкары суроолорго жооп бергенде жаш кадрлар прокуратурада 1 жылда иштегенден кийин кетип калган учурлар бар экенин, айрым райондордо кызматкерлер жетишпей жатканын айтты. Муну айлык акынын аздыгы жана башка себептер менен түшүндүрдү. Жаштар 1 жылдан кийин кетип калган көп факты бар. Кызматкерлерди район жана облустардан которуп алмаштыра албайбыз. Анткени ал жакта да кадрлар жетишпейт. Быйылкы жылдын аягында сынак өткөрүп, жаңы кызматкерлерди алабыз. Кыргызстанда мыйзам аялдардын да, эркектердин да декреттик өргө алышына жол берет. Бирок бул укукту эркек кызматкерлер көп колдонушпайт. Көбүнчө прокуратурада иштегендер бала багам деп декреттик эс алууга кете турганы 2016 жылы ачыкка чыккан. Прокурорлор бул мыйзамды жумуш ордун сактап калыш үчүн колдонушат деген сын пикирлер айтылган. Булак, Азаттык. Кыргызда кыздын чачуулук демекчи Москвадан Бишкекке боло турган рейске бир да эркек жаран отургузулбайт. Бул чечим учурдун талабы. Буга биринчиден карапайым мигранттар макул жана коомдук уюмдар каршы эмес. Бүгүн элчиликтин алдына келген эл элчинин ушул сунушун колдошту. Эмки рейске 5 айдан жогору кош бойлуу айымдар жана 2 жашка чейинки жаш баласы барлар гана уча алат. Калган бойдок кыздар, 2 жаштан чоңураак балдары бар, эже карындаштар кете албайт. Калгандар туруп тургула. Жумушчу топтун ишинин координациясы мага жүктөлдү. Кетелек, кирелек, ооруп жатты эле, срочный жана башка ушул сөздөр болсо капа болбогула, күтүп турула кийинки рейстерди. Мындай маалымат менен Тимур Саралаев Фейсбуктагы баракчасына бөлүштү. Булак, Кадам Медиа.
8 майда Баткен районундагы кыргыз-тажик чек арасында болгон чырдан улам өрттөлгөн үйдү калыбына келтирүү иштери учурда кызуу жүрүүдө. Бул тууралуу үй бүлө мүчөсү Айзада Хамдамова билдирди. Айтымында учурда үй курулуп жатат жана аларга ар тараптан акчалай жардамдар да көрсөтүлүүдө. Буга чейин күйгөн үйдүн чыгымдарын эсептөө, талашка түшкөн жерди чечүү максатында Баткен жана Тажикстандын Согди облустарынын деңгээлинде эки тараптуу сүйлөшүү болгон. Бирок али чыгым эсептелине электиги тууралуу маалымдалган. Ал эми жергиликтүү бийлик чек ара чырында өрттөлгөн үй тергөө иштеринин жыйынтыгын күтпөстөн курула тургандыгын кабарлаган. Эске салсак, 8 майда Баткен районунун Көкташ айылында кыргыздар менен тажиктердин ортосунда чыр чыккан. Жергиликтүү тургундардын жана расмий бийликтин билдиришинче, чыр жер тилкесин талашуудан чыккан жана аныгында талашка түшкөн жер тилкеси кыргыздарга тиешелүү болгон. Тажик тарап чыр чатак учурунда чек аранын чок ортосунда жайгашкан кыргыз тарапка тиешелүү үйдү да өрттөп жиберишкен. Жер тилкеси үчүн 30-40ка чукул кыргыздар менен 30-40тай тажиктер бири-бирине таш ыргытышып, уруш учурунда ок дагы атылган. Ок атышуунун кесепетинен чек ара кызматынын 3 аскери жана бир тургун жаракат алган. Ал 3 аскер кызматкери Бишкекке алып келинген. Чек ара чырында ок тийип жаракат алган аскердин абалы оор экени айтылган. Ал эми окуя боюнча эки өлкө тең бири-бирин күнөөлөп жатышат. Буга чейин Кыргыз өлкөсү чек арадагы чыр боюнча Тажикстанга каршылык билдирүү нотасын жөнөткөн. Тажикстан нотага жооп берген. Булак Суперкежи. Казакстандын Алматы шаарындагы аянты 500 шарчы метрден ашык соода түйүндөрү, мейманканалар, коомдук тамактануучу жайлар ачылат. Бул маалыматты бүгүн 18 майда шаардын акимиятынын басма сөз кызматы билдирди. Ошондой эле чоң соода түйүндөрүндөгү сулуулук салондору, кийим кече сатылган дүкөндөр, ресторандар түнкү 11ге чейин иштешет. Бирок банкеттерди өткөрүүгө, караоке жана кальян берилүүчү жайлардын ишмердүүлүгүнө азырынча уруксат берилбейт. Булак Баракелде. Өзгөн районунун Жазы айыл өкмөтүнө караштуу Карадыйкан айылындагы Ташмаматов орто мектебинин 20 жылдык бүтүрүүчүлөрү окуп кеткен мектебине жардам берип жатышат. Бул тууралуу аталган айыл өкмөттүн башчысы Максат Ибраимов билдирди. 20 жылдык бүтүрүүчүлөр мектептин алдындагы 800 чарчы метр жерге асфальт төшөтүп берип жатышат. Мындан сырткары мектептин коросун тосууга дагы жардам көрсөтүүдө. Жалпы 700-800 миң сомдук жардам беришти, деди Ибраимов. Булак Турмуш Кежи. Мындай мыйзамды бүгүн Жогорку Кеңештин тийиштүү комитети карап, экинчи окууга жиберди. Бул мыйзамды негиздөөчүлөрдүн бири Исхак Пирматов төмөндөгүчө түшүндүрүп берди. Азыр жаңы төрөлгөн бөөктөр апасынын жоголгон же ал элек паспортунун жоктугунун айынан туулгандыгы тууралуу күбөлүк ала алышпайт. Мындай учурда баланы ооруканага учетко тургузбайт, наристе прививка ала албайт жана ушул сыяктуу процедуралардын бирөө да жасалбай калат. Андыктан туулгандыгы тууралуу күбөлүк алганча апасынын паспорту жок эле төрөтканадан жазып берген аныктама менен эле бардык медициналык кызматтар көрсөтүлүп, социалдык жардамдарды ала алышат, дейт ал. Булак Компресс. Мамлекеттик бажы кызматынын кызматкерлери жалпы наркы дээрлик 2 миллион сомду түзгөн аткезчилик жол менен ташылып келген товарларды кармашты. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматы кабарлайт. Маалыматка ылайык, Баткен облусуна караштуу Кадамжай районунун Маркас айылында туулган кыргыз жаранынын башкаруусундагы Mercedes-Benz үлгүсүндөгү транспорт каражаты чиркегичи менен токтотулуп текшерилген. Автоунаанын жүк бөлүгүн текшерген учурда чектеш мамлекеттен мыйзамсыз ташылып келе жаткан. Жалпы 14 000 килограмм кургатылган жемиштер жана Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаа табылган. Кармалган товардын орточо базар баасы 1 миллион 900 миң сомду түзөт. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталып, материалдар Ош облустук прокуратурасына өткөрүлүп берилди. Булак Компресс. Эртең 19 майдан баштап Ахунбаев менен 7 апрель көчөлөрүнүн кесилишинде унаалардын кыймылына тоскоолдук болот. Бул Бишкек жылуулук ААКтын жылуулук тармагын реконструкциялоо иштерине байланыштуу. Медианын басма сөз кызматынын маалыматы боюнча оңдоо иштери 7 апрель көчөсүнүн батыш тарабынан Ахунбаев көчөсүнүн түндүк тарабына өтүү менен жүргүзүлөт. Учурдагы жылуулук тармагы 1973 жылы курулган. Түтүктөр эскирип, жаңылоону талап кылат. Түтүктөрдүн диаметри 500дөн 900 мм көтөрүлүп, жылытуу тармагынын кубаттуулугун жогорулатууга пландаштырылууда. Иштөө графигине ылайык оңдоо иштери 2020 жылдын 4 августунда аяктайт деп айтылат маалыматта. Булак Ринкежи.
Журналист Улукбу Амирова дүйнө салды. Журналист Алма Медиа борборунун жетекчиси Улукбу Амирова 42 жашында мезгилсиз дүйнө салды. Бул тууралуу кесиптештери ырастап, күтүүсүз жерден комага түшүп, кан басымы түшпөй каза тапканын билдирди. Замандаштарынын эскерүүсүндө шаңшып ырдаган маркум журналист бир нече медиаларда иштеп кеткен. Биздин YouTube каналдын жамааты жакындарына көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөт. Жерине тез жардам кызматы келген, бирок жабырлануучулар олуттуу жаракаты болбогон соң ооруканага баруудан баш тартышкан. Бишкекте көчөлөрдүн кесилишинде сүзүшүп калган автоунаалардын бири тосмого барып урунду. Окуя болгон учур күбөнүн автосундагы видео көзөмөлгө түшүп калган. Кадрлар Telegram каналына жүктөлдү. Видеодо көрүнүп тургандай, Абдрахманов көчөсү менен Чүй проспектисинин кесилишинде автоунаа башка машина менен кагышат дагы. Айдоочу рулду башкара албай, жол жээгиндеги тосмо менен жол чыракка барып урунат. Ага жардамга күбөлөр жана өтүп бара жаткан Кайгол милициясы барат. Бишкек шаардык Кайгол милициясы кызматынын башкармалыгынан билдиришкендей, тосмого Honda Odyssey үлгүсүндөгү авто барып урунган. Жол кырсыгынын экинчи катышуучусу Toyota Avensis автоунасы. Жерине тез жардам кызматы келген, бирок жабырлануучулар олуттуу жаракаты болбогон соң ооруканага баруудан баш тартышкан. Машиналар айып короого киргизилди. Булак, Спутник Кыргызстан. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлигинен жарым саат ичинде Бишкек шаары жана Чүй облустунда ылдамдыгы секундуна 15-20 метрге жеткен шамал болорун айтышкан. Бишкек жана Чүй облустунда акыркы сааттар ичинде аба ырайы кескин бузулду. Асманды кара булут каптап, чагылган жаркылдай баштады. Бишкек сегодня Telegram тайпасынын катышуучулары укмуштуу жаратылыш курулуштарынын сүрөт жана видеолорун жарыялап жатат. Айрым колдонуучулар Бишкектин кээ бир аймактарында мөндүр жааган айтууда. Twitter тармагында дагы түнөргөн асмандагы чагылгандын сүрөтүн жарыялашты. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлигинен жарым саат ичинде Бишкек шаары жана Чүй облусунда ылдамдыгы секундуна 15-20 метрге жеткен шамал болорун айтышкан. Булак, Спутник Кыргызстан.